Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январдагы отурумунда Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Анын жогорку билими тууралуу диплому мыйзамсыз алынганы УКМК менен билим берүү жана илим министрлиги тарабынан маалымдалды. Атайын кызмат 14 январда маалымат таратып, Орозайым Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган деген шек менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун билдирген. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматованын университеттеги өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруу учурунда Нарматова өлкөдө жок болуп, Орусияда жүргөнү аныкталган кабарланган. Өз учурунда Нарматова бош райкомду сотко берүүдөн баш тартты. Мунун себебин сот адилеттигине ишенбей тургандыгы менен түшүндүрдү. Менин мандатымды мыйзамсыз тартып алышты. Бирок менин үнүмдү баса алышпайт. Депутат болбосом дагы жарандык позициямда активдүү билдирип, куугунтукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөшө берем деди Нарматова. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 2006 жылы Кыргыз-Орус Славян университетинин юридикалык факультетин аяктап, диплом алганы коомчулуктун күмөнүн жаратты. 2006 жылы президент парламенттин депутаты болуп иштеп калган кез болчу. Ал 2005 жылы бир мандаттуу округ аркылуу шайланган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев дал ошол жылдары аталган окуу жайда юрфакта билим алып, 2006 жылы аяктаганын жана Садыр Жапаров менен такыр жолукпаганын жазып чыкты. Орозайым тууралуу маалыматтарды алып жатып, мен Садыр Жапаровда мен окуган жылдары ошол эле окуу жайда жана факультетте билим алганын билдим. Биз бир да жолу жолуккан эмеспиз. Анын группалаштары барбы? Үн катып койгула деп жазды. Ушул эле окуу жайдын юридикалык факультетинде толук убакыт окуп, 2006 жылы бүтүргөн Люция Бектемирова да Жапаров деген студентти убагында көрүп билбегенин айтты. Ошондой эле ошол жылдагы юридикалык факультеттин деканы Лейла Сыдыкова студент Жапаровду көрбөгөнүн жана көбүнчө толук убакыт окуган студенттерди караганын билдирди. Бирок ошол кездеги кафедра башчысы Бекбосун Бөрүбашев Садыр Жапаровду сырттан окутканын, ал кадимки студенттердей эле сессияларына келип катышып жүргөнүн айтты. Белгилей кетсек, Бөрүбашев өткөн жылдын июль айында Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалган. Тиешелүү жарлыкка президент өзү кол койгон. Азырынча булардан башка көөлөр жана өлкө башчынын группалаштары табыла элек. Орусиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлиги Чакан атомдук электр станцияларын куруу боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Бул тууралуу Росатомдун расмий сайтында кабарланды. Кол коюу 20 январда Дубайда өтүп жаткан Экспо 2020 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында болгон. Анда орусиялык аз кубаттуу өзөктүк технологиялардын бет ачары өтүүдө. Орусиялык компаниянын маалыматы боюнча меморандумга корпорациянын башкы директору Алексей Лихачев жана Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев кол койгон. Анын алкагында Кыргызстандын аймагында Ритм 200N реактордук станциясынын базасында аз кубаттуу атомдук электр станциясын куруу пландаштырылууда. Кыргызстанда мындай атомдук электр станциясын куруу өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына гана салым кошпостон, калктын жашоо сапатына жана бүтүндөй Борбордук Азия чөлкөмүнүн илимий техникалык потенциалынын өнүгүшүнө таасир этет, деди Росатомдун башкы директору Алексей Лихачев.